Саламатсыздар урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, Т-медиа YouTube баракчасынын катталуучулары. Кеп бар подкасты өзүнүн чыгарылыштарын кайрадан улантууда. Барыңыздар билгендей бизде ар түрдүү темаларды көтөрүп чыгып жатабыз, учурдагы актуалдуу болуп жаткан. Аны менен катар бүгүнкү эфирде бизде өзгөчө конок бар. 2021 жылдын мыкты мугалими, жаш, өзгөчө креативдүү ой жүгүртүүсү менен азыр учурда мектептеги окуучуларга билим берип жаткан агайыбыз Илгиз Шамырзаев агабыз студияга келди. Саламатсызбы агай? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Рахмат. Агай, сизди бул студияга чакырганыбыздын себеби бар. Учурда мугалимдерге болгон мамиле, негизи эле өзүңүз жаш болгонуңузга карабастан ушул кесипке баш отуңуз менен киришип иштеп жаткан чагыңыз. Учурдагы маселе болуп жаткан мугалимдерге болгон мамиле да. Сиздин оюңузча мугалимдер азыр баркталып атабы? Негизи эле аларга болгон мамиле кандай болуп атат коом тарабынан? Негизинен мугалимдик кесипти алып карай турган болсок азыр, муну биз бүтүрүүчүлөрдөн эле сурап билип алсак болот да. Себеби могу 11-классты бүтүрүп аткан окуучулардан эле сурамжылоо жүргүзгөндө эмнегедир мугалимдик кесипке эч ким тапшыргысы келбейт. Анан эмне үчүн дегенде эле окуучулар айтат, биринчиден айлык акысы аз, анан экинчиден мындай мугалимдик бул эң төмөнкү даражада турган кесип катары көрөбүз деген окуучулар деле болот да. Анан ойлоп калабыз, эгерде мындай кете берсек, анда биздин билим берүү системабыз келечекте эмне болот депчи. Чын-чынына келгенде кече бир 2-3 жыл алдын эле аркага карай назар сала турган болсок, тиги башка кесиптерге баалы жетпей калган, башка окуулардан өтпөй калган абитуриенттердин баары келип эле мугалимдик кесипке жармашпалы да. Анан алардын баары мугалим болуп азыр Кыргызстанды аралап жүрөт да эми. Анан мамлекет тарабынан мугалимдерге бөлүнүп жаткан, көңүл бурулуп жаткан нерсе дагы азыр негедир мындай бир аз көңүл жылтаарлык десек болот. Себеби жакында эле ошол айлык акылардын көтөрүлүшү менен кайрадан баягы мугалимдик кесипке кызыккан окуучуларыбыз пайда боло баштады. Могу соңку жылдарда мыкты мугалим деген сынактар болуп, анын жеңүүчүлөрүнө мынакей республикада чейин үйлөр, жакшы бир байгелер коюла баштады да. Анан ошол учурда дагы да болсо мугалимдерге көңүл бурулушун каалайт элем. Себеби мен эсептеп чыктым. Мен болгону ошол мектеп директорунукун эмес, же болбосо окуу бөлүм башчысыныкын эмес, директордун тарбия иштери боюнча завучунун иш кагаздарына көзүм түшүп калды бир күн. Анан бул эмне болгон иш кагаздары экен деп алсам, тиги килейген эле бир папка. Анан алып туруп сурап калдым кызыгып, бул эмне десем, бул деген биздин ошол бир жылда аткарган иштерибиз, бир жылда ошол мектепке келген иш кагаздар дейт да. Аны барактап отурса, тиги медицинадан деле келгени бар, милициядан деле келгени бар, жарандык коргонуудан деле келгени бар, иши кылса баардык иш кагазды мектепке үйүп салышкан да. Анан ошону карап туруп эле негедир ошол мугалимдерге бөлүнүп жаткан көңүл солгунураак деп айткым келет. Анан мугалим бүгүнкү күндө сабак бербей эле ошол кагаз иштери менен эле алек болуп калгандай да. Мен ойлойт элем, ошол кагаз иштерин баарын жок кылып туруп эле мугалим чыныгы көңүлдүү ошо билим берүүгө жумшаса, анда сөзсүз түрдө билим берүү тармагыбыз өнүгүп кетсе керек эле. Азыр деле бир нече мектептерден сурасаңыз деле болот. Баягы мугалим бир эле учурда сабак менен ошол эле сабактын өзүндө иш кагаздарын толтуруп отурган учурлар болот да. Эгерде аны толтурбай турган болсо, ал жактан деле талап бар. Тезирээк жөнөтүңүздөр деген. Ошол эле учурда экинчи талап бул сабагыңды натыйжалуу өт деген да талап бар да. Ортодо кыйналып аткан эле бул мугалим. Ошо сиз айткандай чынында эле мектептен сырткары деле башка эле иштерди деле мугалимдерге жүктөлө берет экен да. Айрым жерден көрүп калабыз. Мен ата-энем дагы, апам дагы мугалим болуш деген да. Кээ бир кезде мурдагы жылдар, мурда эми шайлоолордо жанагындай добуштарды чогултуп элди каттап, ошол сыяктуу нерселер деле мугалимдерге жүктөлө берет. Анан бир чоңураак кызматта бирөө келсе деле сыртка чыгып субботник ишембилик кылган деле мугалимдер кылат. Мунун баары демек мугалимдик кесиптин аброюн түшүрүп атат экен да, оюңузча? Мен оюмча, жеке мен ошондой деп ойлойм. Мисалы, сиз аябай туура айтып кеттиңиз. Тиги мугалим азыр ар тараптуу бир кызматкер болуп калды да. Ошол учурда ишембиликке чыккан деле мугалим, сиз айткандай могул августтун ортолоруна туура келет да. Тиги үймө-үй кыдырып, окуучуларды каттаганда мугалим, канча балаңыз бар, кайсыл жерде окуйт, кайсыл мектепте, студент болсо кайсыл окуу жайда окуп атат. Анан ушундай учурларда баягы бир колуңа
баракты кармап алып, экинчи колуңа калемди кармап алып, анан үймө үй кыдырып туруп баягы эшикти такылдатканда, түшүнүктүү адамдар деле бар да. Чыгып туруп, эмне болду эле? Биз ушундай каттап жүрөбүз, окуучуларды мектепке тартуу максатында. Ушундай үй бүлөлөр бар, аябай мындай эмне үчүн каттайсыңар деп туруп, керек болсо ашатып сөгүп, эшигин ачпай, камерадан көрүп эле жооп берип койгон учурлар болот да. Ошондой учурда эмне үчүн ушундай кызматтарды биз мугалимдерге жүктөйт? Эмне үчүн мугалимдер баягы кап көтөргөн лөлдөй болуп эле баягы барагыбызды көтөрүп алып эшик мешик такылдатышыбыз керек деп туруп, мындай мугалим болуп калганыңа кээде өкүнүп кеткен учурлар болот. Анан ошол эле учурда баягы мен башта айтып кеткендей иш кагаздар, кайсыл бир жерде майрамдык иш чаралар болсо баягы масса деп коебуз го эми. Ар бир мектепте момчадан барыш керек. Же театрда бир спектакль болуп калса, же бир белгилүү концерт болуп калып, адам жок болуп калса, ошону толтуруу үчүн мугалимдер ар бир мектепте момча мугалим келиш керек, толтуруш керек дегендейчи. Азыр эми бир четинен азайып бара жатат. Мисалы, массалык иштерге азыр мугалимдердин катышуусуна тыюу салып койду. Мурда мисалы парадтарга деле чакыра беришчү да. Ошол эле учурда бизди дагы эмнеден бошотду? Дагы бир-эки нерседен бошоткон, бирок эстей албайт. Азыр подкасттын жүрүшүндө эсиме келип кетсе, балким кошумчалап өтөрмүн. Агай, бул эфирдин баштоо алдындагы суроолор болду. Эми сиздин жеке өзүңүзгө токтололу да. Кайсыл жерден болобуз, кайсы жылдары окууну бүттүңүз, анан кайсыл жактан баштап мугалим болууну эңседиңиз, неге деген суроолор да. Ошончо көйгөйдүн баарын билет белеңиз же ашканага киргенден кийин сезип калдыңызбы? Негизи мен мектепте окуп жүргөндө ушундай бир учурлар болчу да. Баягы 9 же 10 класспын, экөөнүн бирөө. Анан кайсы бир учурда бир мугалимдин иши чыгып калат да. Кечигип калышы мүмкүн, баягы үйүндө бир маселелер болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурда негедир мугалимдер биздин класска келип туруп, Илгиз тиги классты карап турчу деп эле тапшырма бере берчү. Анан бара калып эле окуучуларды карап, анан жөн эле ушул отура бербейин деп аларга суроолорду берип, өзүм билген нерселер менен алар менен бөлүшүп, анан ошол учурда бир аз мугалимдикке болгон кызыгуу пайда болгон да. Андан кийин 2011-жылы Жалал Абад облусуна караштуу Алапка районунун Кош Алмурут деген айылында номер 27 Мырзакмат Сарыбаев атындагы орто мектепти бүтүрдүк. Анан бүтүргөндөн кийин менде дагы бир баягы оор тандоо болду, тагыраак айтканда кесип тандоо. Жеке өзүм ошол кандай десем бир актер болсом деп бала кезден ниет кылчумун да. Ал эми ата энем эмнегедир ошол мугалимдик кесипти сунушташты. Анан бир күндөрдүн биринде апам менен тиги отуруп маектешип калсам, апам айтты: "Сен элестет, эртең актер болосуң. Анан актер болуп эле кинолорго тартылып эле ар жерде жүрө бересиң да. Сен деген үй бүлө курушуң керек, сен деген үй бүлөң болот, бала чакаң болот, сен отурукташып бир жерде жашашың керек. Анан тиги жубайың сени издеп эле каякта көлдө гастролдо жүрөт, каякта Нарында кино тартып атат, каякта тиги Аскада кино тартып атат деп эле бир жерге турбайсың. Андан көрө эркек кишиге ошол бир жерде эле туруктуу болуп, эң эле тынч бул мектепке бар, жумушуңду кыл, кайра кел деп сунуштаганда, анан мейли деп эмне болсо да ата эне баласына жамандык каалабайт деп туруп тапшырып калгам. 2011-жыл Ош шаарына Кыргыз Өзбек атындагы университеттин филология факультетине тапшырып, 210 балл менен бюджетке өткөм. Андан кийин 5 жыл окудум да, ошол 5 жылдыкты акыркы жолу биз бүттүк. Тагыраак айтканда 2016-жылы бүттүк да. 2016-жылы кыргыз тили жана адабияты адистигин артыкчылык менен бүтүп эле, ошол эле жылы мен Ош шаарындагы номер 52 Кыргыз Түрк достугу мектеп лицейине мугалим болуп орношуп калдым. Анан могул шаарда мен билгенден 52 мектеп ошол учурда аябай бир престиж, абройлуу мектептердин сап башында туруп, анан мугалимдерди да аябай тандап алчу да. Анан азыр деле көп тиги студент болуп жүргөн адистиктер негедир бизге бара беришпейт. Эмне үчүн дегенде, жок, ал жердин талабы күчтүү, эртең менен саат 7:45 ошол жерде болушуң керек, сабак бүткөнчө ошол жерде болушуң керек. Анан жөн эле барып келүү жок, ал жерде баягы сени көзөмөлдөйт, иштелмелериңди карайт, сабак өтүү чеберчиликтериңди карайт деп эле аябай көп талаптан коркушат дагы, эч ким баргысы келбейт да. Ал учурда деле ошондой болчу. Анан ага карабай мен эмнегедир 2 жылдык практиканы ошол жерге өтөгүм келген. Анда Идрис Айтбаев деген акын агабыз азыр ошол жерде мектеп директору болуп турган учуру да. Анан ошол жерге барганда эмнегедир сенде бир мугалимдик шык бар экен, жөндөм бар экен. Каалайсыңбы ушул мектепке сени тиги окууңду бүткөндөн кийин мугалим кылып алам дегенде, баары суктанып жүрсө бул сон жер деп туруп жан дилим менен эле мен ооба ушул жерде окугум, иштегим келет, жана мен ушул жерге келем деп ниет кылгам да. Анан ошол ниетке жараша эле 2016-жылы бүтүп, ошол мектепте
2 жылдык баягы отработкабызды дагы жасаганча мектеп эмнегедир өзүнө баягы чырмап алат экен да. Баягы окуучуларыңыз болот, кээде аябай жактырган окуучуларыңыз болот. Ушуларды бүтүрүп койсом, мектептен бошойт элем, кетет элем дейсиз да. Бирок алар 11 класс болгондо дагы 5-6 класстардан сизге сабак берип коет дагы. Алар бүткөн менен кийинки окуучуларыңыз менен аралашып жүрө бересиз. Кайра аларга байланасыз. Кайра аларга байланып туруп, убакыттын кантип өткөнүн билбей калган учурлар болот. Мен мугалимдик кесипке келип калган тарыхым ушундай болгон. Мындай өзүңүздө өтө бир каалоо деле болгон эмес экен да. Биринчи демек ата энеңизди угуп көрөйүн деп, кийин кайра сүңгүп кирип кеткен экенсиз да. Ооба, ошондой болгон. Негедир ошол актер болсом деп дегидеп жүргөн учурда анан мугалимдикке киришип кетип туруп баш отум менен. Анан негедир азыр ушул учурга чейин мугалимдик кесиптен баш тарткым келбейт. Анан досторума деле, тааныштарыма деле тамашалашып айтып коем да, теге жараткан бизге канча өмүр берсе, ошонун баарын билим берүү тармагына арнайм. Жана ушу билим берүү тармагын бир орчундуу жерин көтөрө алып, бир системасына өзгөртүү киргизе алсам, демек мен утугум ошол деп эсептейм да. Сонун байкасак азыр педагогика факультеттеринде көбүн эсе 90-95% кыздар окуйт мугалим болуугачы. Сиз окуган кезде кандай эле? Алардын канчөсү азыр мектепте иштеп атат балдардан деп айталы? Чындыгында жакшы суроо бердиңиз. Мен 2011-жылы келип баягы эми 1-сентябрь билим майрамы, билим күнүнүн ачылышы болгондо адатта 1-курстан баары барат эмеспи? Теге 2-, 3-, 4-курстарыбыз эртең окуу башталса барабыз да дешипчи. Ошентип барып анан таанышуу болуп калды. Таанышканда эле анда биз могул Юго-Восток кичи шаарчасында окучубуз. 3-кабатка көтөрүлдүм, филология факультети деп турат. Анан ушундай Ахматова Салтанат деген силердин кураторуңар болот, ошол эжекеге кересиңер деп сүрөттөрүн көргөзгөн алдым. Анан ошол эжеке бар класска эле каанага аудиторияга кирип барсам, аябай көп кыздар отурат да, адашпасам азыр 22 кыз отурган. Жеке өзүм кирип баргам да, анан кээде мындай өзүм таң калып бир кыздар окуй турган окууга келип калдымбы, чын эле бул кыргыз тилчилерби же башкаларбы депчи. Анан кирип эле кыргыз тили адабияты 1-курс десем, сен кош келдиң. Ар бир курста бирден бала болот деген да. Анан чын эле кийин ошол жерде окуп калып кийин карасам, 2-курста 1 бала, 3-курста 1 бала. Анан 5 курс болгондуктан ошол баягы спорттук мелдештерде ар бир группадан бирден бала чогулчубуз дагы, бир универсалдуу команда болчубуз да. Футбол десе да тарых филология факультетинин атынан 5-өбүз кетебиз, жеңилип келе беребиз. Волейбол десе да 5-өбүз барабыз, жеңилип келе беребиз. Баскетбол десе да 5-өбүз барабыз, жеңилип келе беребиз. Башка вариант жок да бизде. Ал эми баласы бар факультеттер утуп кете берчү. Анан ошол 22 кыздын арасында 5 жыл окудум. Жалгыз. Азыр окуучулар менен да баарлашып отурган, кыздарга тиешелүү 1-2 буюмдардын атын айтып койсо, 1-2 кийим кечесинин атын айтып койсоң, ой ага сиз буну каяктан билесиз дей берет да. Анан айтам, мен деген 5 жыл кыздар менен окугам, алардын бүт тиги сырларын билем мен деп туруп окуучуларыма деле көп нерселерди айтып берем. Анан чындыгында кызык болгон магачы. Анан ошол эле учурда орус тили жана адабиятында дагы бир досум окуган, бирок мен билгенден азыр алардын көпчүлүгү мугалимдик кесипти тандаган жок. Алардын көпчүлүгү ошо жеке ишкерлик менен алектенип кетти. Болгон тарыхта дагы бир 2-3 бала бар эле, ошолордун бирөөсү гана, экөөсү гана азыр бири Ош шаарында, бири Баткен районунда иштеп жатышат да. Калганы мигрант болуп кетти, жеке ишкерлик менен алек болуп кетти. Оюңузча эмне үчүн ушул агартуучулук жаатка эркек балдардын кызыгуусу же каалоосу болбойт? Эмне үчүн жалгыз окудуңуз сиз? Кыздар жак деп коеюн. Негедир менде ушундай бир ой болгон да. Мейли мен 1 жыл окуп көрөйүн. 1 жыл окуп көрөйүн дагы, анан ата энеме айтпай туруп эле тиги окууну которуп жиберейин. Баары бир өзүм кызыккан бир кесипке барайын деп жүргөм. Бирок ошол 1 жыл ичинде негедир мен мындай мектепте деле жакшы окуучумун, мактанып кетейинби? Анан университетте деле ошол кыргыз тилин улам сүңгүп кирип атып, анан негедир ушул кыргыз тили адабияты сабагыма өзгөчө жагып калды да. Анан мугалимдик кесип ал жакта бул жакта эле турган, экинчи планда турган. Негедир ошол кыргыз тили адабияты илимине мен сүңгүп кирип кеттим. Андан кийин ошентип отуруп туруп анан мугалим болуп, жок мен ушул эле кесиптен тиги нан таап жейм. Анан мугалимдерибиз деле көп айтчу да, силер ушул кыргыз тили адабиятына келдиңерби? Эми ушуну тиги ийне жибине чейин өздөштүргүлө, окугула. Себеби эртеңки күндө силердин таап жей турган наныңар ушул. Канчалаган мына көчөнү карагыла, канчалаган адамдар жумушу жок жүрөт. А бирок силердин мугалим болсо дагы жумушуңар бар. Ошол тиги жумушуңардын кадырына жеткиле, баркына жеткиле дечү да. Анан
ошондон кийин менде бир жүрөгүмдө бир ой пайда болгон. Чын эле тиги айыл жергесинде деле эми агаларыбызды карасак, башка бизден мурун бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүздү карасак, көпчүлүгү жумушсуздуктан кыйналышат да. Устачылык менен алектенип аткан, тиги оор жумуштар менен алектенип аткан, андан көрө тиги мугалимдик кесип болсо дагы баркына жетсең, ошол өзүң кесибиңди сүйсөң, ошондон рахат алсаң, бул сенин жашооңдун өзөгү деп туруп ошол бел байлап кирип кеткем да. Менде мындай ой болуп калып атат да. Жумушсуздуктан жок дегенде мугалим болсун, мындай жоктон көрө жогору деген болуп калып атат да. Мугалимдик кесипчи. Ошого эмне себеп болуп атат? Негизи эркек балдар тапшырса, балким бир башкача болот. Эмне үчүн ушуга көңүл буруу, баягы сиз айткандай балы жетпей калгандар эле тапшырып, айласыздын иши болуп атат. Ооба, эми бул жерде дагы эки көз карашты карашыбыз керек. Биринчиден, мектептен бүтүп жаткан окуучулардын көпчүлүгү азыр балдар да, мисалы мугалим болгусу келбейт. Алар башка эмнегедир баягы сот болгусу келет, эмнегедир дарыгер болгусу келет, архитектор болгусу келет, программист болгусу келет. А мугалимдик кесип алар үчүн тиги төмөнгө түшүп калган да. Анан мен окуучулар менен тиги сурамжылоо өткөрүп, алар менен баарлаштым. Эмне үчүн сен мугалимдик кесипке окугуң келбейт? Себеби мектепте мисалы кыргыз тилден олимпиадага чыккан эркек балдар болушу мүмкүн, математика, физика баягы ичип жегенчи. Анан ошолор эртеңки күндө ушунча маалыматты алды дагы, анан эмне үчүн ошол адистик боюнча булар мугалим болсо, баягы болуп иштесе болбосун деп туруп аларга дагы сунуш бергем да. Анан алардын түпкүрү келип эле, ага булардын айлык акысы аз да, эртең бул айлык акы менен биз кантип жашайбыз? Андан көрө программист болуп алсаң, андан көрө башка кесиптерге тапшырып алсаң, алардын айлык акысы жакшы экен да. Анан ата-энелерибиз деле койчу ошол мугалимдик кесипке тапшырбай эле койчу. Андан көрө башка эле кесиптин ээси болчу деп туруп, негедир мугалимдик кесипке тапшырткысы келбейт бизди деп жана алышат да, айтышат. Анан мунун себеби башта сөз кылганыбыздай эле ошол мугалимдерге бурулуп жаткан көңүл буруу, мугалимдерге болгон мамиле деп айткым келет да. Бул мамлекет тарабынан элеби же ошол эле ата-энелердин, окуучулардын ата-энелеринин башка жактан дагыбы? Эми бул жерде ошол ата-эне биринчи учурда, анан эми мамлекет деле бар десек болот. Баягы бир жакшы сөз бар эле, ары жооптуу болгон, ары кооптуу болгон, пайгамбарлык кесипте бары сооптуу болгон мугалимдик кесипти тандадым депчи. Эми кооптуу жагы кайсыл бир окуучуну бир кулагына эле чертип же бир аз какс-кукс деп коебуз да адабиятта. Эми какс-кукс дегенибиз денесине өтө деле оор зыян келтирүү эмес, а бирок тарбиялоо маанисинде бир аз баягы тиги төпөштөп коюу дейличи. Анан бир аз какс-кукс кылып койсоң деле ошол учурда баланын атасы же апасы келип алып туруп, керек болсо бул ар бир адамдын укугу корголгон, мугалимдердин окуучуларга кол көтөрүүгө акысы жок деп туруп бир жактан ушундай бир кооптуулук болсо, экинчи жактан сиз сабак өтүп аткан класстын баягы билим сапаты деп коебуз да. Канчалык деңгээлде сиз кыргыз тилин жакшы окутуп атасыз, канчалык деңгээлде кыргыз адабиятын жакшы окутуп атасыз, ошол учурда география, физиканы жакшы окутуп атасыз. Бул жерде ошол көрсөтүлгөн деңгээлге жетпегенде тиги мектеп директорунун, завучтун талабы, ошол учурда баягы ашыкча иш кагаздары болуп, мамлекеттин дагы бир жүктөмдөрү бар да. Ушулардын баарын алып караганда, негедир окуучулар муну өз көзү менен деле көрүп атат да. Окуучу азыр ар бир окуучу бул нерсени көрүп атат. Мисалы, класста эле отурган окуучуга мугалимдердин көпчүлүгү ушул эле сөздү айтат да. Тапшы күндү жазат, теманы жазат, дептериңердеги ушул тапшырма менен алектенип тургула. Мен шашылыш түрдө бир иш кагазын бүтүрүп беришим керек болуп атат. Мугалимдин башка айласы жок, аны бүтүрүп бериш керек. Ушулардын баары ошол сабакка дал келип калып атат да, анан баягы окуучу отуруп ойлонуп атат да. Себеби ойлонгонго мүмкүнчүлүк болуп калып атат да буда. Көрсөң мугалим болсоң, ушинтип эле баягы же сабагың жакшы өтө албай, моминтип иш кагаздарга көмүлүп эле жатып кала турбайсыңбы деп туруп, ошол ой менен дагы негедир көп окуучулар баягы баш тартып кетип атат деп ойлойм да, мугалим болгусу келбейчи. Мугалимдердин өзүнүн тандоосу жок, антип айткым келген жок. Мугалимдердин өзүнүн дагы катышы барбы ушул мугалимдердин аброю түшүп кетип атканына? Балким сабактарын жакшы өтө албайт, изденбейт. Себеби бир эле программаны ар кайсы класска ошол мисалы 30 жыл иштеген болсо, өмүрүн ошо арнаган болсо, 30 жыл бир нерсени эле кайра кайталаган деле мугалимдер бар да, жок эмес. Мугалимдердин ролу канчалык бул жерде аброюдун түшүп кеткенине ошол мугалим? Бул жерде мугалимдердин ролу аябай чоң. Чыныгы баягы өзөктү кармап суроо бердиңиз да. Мугалимдердин орду аябай чоң. Себеби баягы кайсы бир мугалимдин окуучулардын алдында кадыр баркынын жогорулашына да,
ошол учурда кадыр баркынын түшүп кетүүсүнө дагы бул жекеден жеке өзү эле мындай себепкер да. Мисалы сиз айткандай, эгерде кайсы бир мугалим чыгармачылык менен ушундай жан дили менен окуучуларды сүйүп, өзүнүн предметин бир жогорку деңгээлде өтсө, анда бул окуучу, бул мугалим окуучулар үчүн баягы идеалдуу мугалим деп эсептесек болот да. Анан бир агайыбыз айтчу эле, кантип сен өзүңдүн мыкты мугалим экениңди билсең болот. Бул үчүн сен экинчи планга өтөсүң, биринчи планга башка бир адам келет дагы класска кирип туруп, бир анонимдүү түрдө сурамжылоо кылат же озеки түрдө сурайт. Силерге кайсыл мугалим, кайсы сабак жагат десе, кайсыл бир окуучу география деши мүмкүн. Бул окуучунун география сабагын жактыргандыгы эмес, ошол сабакты берген мугалимди жактырган. Себеби окуучу ошол сабакка географиядан баягы бир нерсени мугалимибиз бүгүн кандай бир чыгармачылык менен бир теманы бизге берет экен деп туруп кызыгып келет. Демек бул мугалимдин жетишкендиги дечи да. Анан дагы бир агайыбыз айтып калган эле. Бир кыргыз тили жана адабияты мугалими болуптур да. Анан ошол сабак берип жүрүп анан ачык сабак өтүш керек экен. Анан ачык сабак болгондо эле бизде мугалимдер баягы катардагы сабактарыбыздан айырмаланып калат го. Бүт көргөзмө куралдар, иштелме баары баягы идеальный да. Анан ошентип бир күн чоң бир себет көтөрүп келет дейт. Себетинде бүт баягы мөмө жемиш, шириндиктердин баары бар. Анан балдар бүгүн ачык сабак өтөбүз. Бүгүнкү биздин темабыз сынатооч. Андай болсо мен силерге белек алып келдим. Алгыла, бирине алма, бирине банан, бирине конфет, бирине печенье берип эле анан сурап калыптыр да. Эми азыр ушулардын көлөмүн айтасыңар дептир. Бири тоголок, сүйрүү, узун, ар ким ар кандай көлөмдөрүн айттыр. Анан эми жегиле дептир да. Окуучулар бири-бирин карап, мурунандай болгон эмес да. Бирин-бирин карап эле, ой коркпогула, жей бергиле десе, конфеттерди ачып, тиги банандарды ачып эле жеп баштаптыр. Анан жеп бүткөндөн кийин мугалим айттыр, эми ушул жеген нерсеңин даамын айтасыңар азыр. Кандай экен, кычкыл экен, кандай экен, ширин экен, ачуу экен. Андан кийин эми түстөрүн айтасыңар деп, сары экен деп, баарын бүтүргөндөн кийин анан сабактын аягында айттыр да. Бүгүнкү сабак сынатооч болду. Ушу силер айтып жаткан бир сабак 45 мүнөт сүйлөгөн сөздөрүңөрдүн баары кандай деген суроого жооп берип, сынатооч баягы сынатоочтук милдетти аткарды дегенде окуучулардын кийин эсинде калган экен да ошол сабак, аябайчы. Демек мындан чыкты, мугалим ушундай бир чыгармачылык менен баягы эргип сабак өтсө, ар бир сабагын ушундай өтсө, ал өзүнүн даражасын өзү көтөрөт да. Анан азыр мугалимдердин кесип мейли 100 миңге көтөрөлү. Мугалимдердин баягы эмгек акысын мейли 200 миң кылалы. Бирок ошол эле учурда баягы тытынып иштеген мугалим дагы эле иштей берет. Баягы кээде мугалимдер бар да, сабагы бүтсө эле сумкасын колуна алып эле кетип калгандарчы. Ал мугалим зоноктон биринчи. Ал мугалим эртең 200 миң сом айлык берсе дагы ошондой эле иштейт. Анан ушул окуяны айтып берүү аркылуу бизге айтчу эле, демек мугалимдин кадыр баркынын көтөрүлүшүнө бул айлык дагы тиги чечпейт ал нерсени. Мугалим өзү чечет. Ошо алдыда ушул темада сурай берейин деп аттым эле. Жооп берип калдыңыз. Чынында акча канчалык деле кесипке маанилүү эмес, бул кесипте. Ага, эми өзүңүзгө кайтсак. Сиз мугалимдик кесипте иштедиңиз, бул окууну бүттүңүз, анан өкүнүп калган күнүңүз болдубу? Башка нерсе деле кылсам болмок экен. Кээде өкүнүп калган учурлар болот. Эмненин айынан, кайсы учурда? Кайсы учурда, эмненин айынан. Себеби кээ бир учурда кандай учурлар болуп калышы мүмкүн. Ушундай бир тапшырмалар аябай көп берилет да. Айталы бир учурда 3-4 тапшырма бир келип калышы мүмкүн да. Аябай татаал бир озуйпалар келип калышы мүмкүн да, ошону аткаруу керек. Анан ошону аткарганда бир жагына жетсең, экинчиси калып кетет, экинчисине жетсең, үчүнчүсү калып кетет деп туруп, ошонун айынан сөз угуп калган учурлар деле болот да. Эмне үчүн убагында аткарбайсыңар? Көшөгө артында сен ошол ишти аткаруу үчүн түн уйкуңдан деле кечип, бар убактыңды, бар энергияңды ошол нерсеге жумшап жатканыңда, бирок алардын баары баягы көз жаздымда калып эле, бул жакта талап, эмне үчүн сен бүтүрбөйсүң, эмне үчүн сен жоопкерчиликсизсиң деген сөздөр айтылып калганда кээде, жетекчилик тарабынан же башкармалык тарабынан айтылып калган учурда, андан көрө ушул мугалимдик кесип таштап эле кетип калсам болмок экен. Бул жерде мен балдарга билим берем деп жүрсөм, билим бербей эле бул жерде кагаз толтуруу менен эле алек болуп турбайсыңбы деп баягы кысталып калган учурларда ушундай ойлор болот. Бирок эртеси күнү баягы балдарды көргөндө эле, балдар отурган класска киргенде эле алардын баары заматта баягы тарап, ушундай бир баарын кечирип эле кой. Кандай болсо да мен окуучулар менен иштей берейин деп кайрадан кайтып каласыз да. Демек окуучулар сизди кармап калат экен да. Окуучулар кармап калат.
Ошол эле балдарды окутууда сизде эң чоң мотивация эмнеде? Мен жеке өзүмдө жеке өзүмдө мотивация бул окуучулардын мени сүйгөндүгүндө деп ойлойм. Себеби негедир баардык окуучулар ошол мен окуучулар менен дос катары мамилелешкенди жакшы көрөм да. Анан баягы сайыз мезгилинде мугалимдерибиз бар, жок. Ал окуучулар менен дистанция болуш керек, алар деген баягы катуу кармаш керек. Болбосо сен баягы чокуңа чыгып алат деген сөз бар го. Жок, менде тескерисинче окуучулар менен баягы сабакты тамашалашып, сабакты өздөрүнө мисалдарды келтирип өткөндү жакшы көрөм дагы. Анан эң чоң мотивация ошол ар күнү мен окуучуларымды көрүп, окуучуларымдын баягы тапшырмаларды аткаруу аркылуу бир ийгиликке жетип аткан күнүмдүк баягы тил адабияттан жаңы нерселерди билип, баягы тепкичтин көтөрүлүп атканы мени кубандырып, бир мотивация берип турат да. Ар күнү буларга да кандай нерселерди үйрөтсөм экен. Ошол учурда баягы бир эле кыргыз тили эмес, бир эле адабият эмес, анан интеллектуалдык оюндарда көп жүргөнүм үчүн көп кызыктуу нерселерди айтып бергенге аракет кылам да. Мисалы ошол Гиннестер рекорддор китеби, Нобель сыйлыгы, Оскар сыйлыгы, актерлор, искусство, музыка бүт жактан айтып бергенге аракет кылам. И ошон үчүн окуучулар дагы кээде сабактан чарчап калганда, агай бир тиги оюн ойнойлу, викторина ойнойлу, агай бизге бир кызыктуу нерсе айтып бериңиз деп турат. Мен ар күнү эртең менен ойгонгондо эле ошол нерсе мындай мага мотивация берип турат да. Сен деген дагы да көп окушуң керек, сен деген дагы бир жаңы маалыматтар изилдешиң керек, сен деген окуучуларың күтүп атат, окуучуларга бир жакшы нерселерди айтып беришиң керек депчи. Ушул нерсе мага өзгөчө мотивация берет. Агай, Кыргызстанда билим берүү системасы эскирген деген сөз бар да. Мунун жыйынтыгы жок деген сыяктуу, балким жакшы натыйжа бербейт деген сыяктуучу. Чынында кандай? Билим берүү системасын жаңылай турган кез келдиби? Же ушул эле методду бир нерселерин өзгөртүш керек? Негизи азыр эми билим берүү стандарты деп баягы стандартта баары каралган да. Ошол эгерде сиз азыр кыргыз тили же адабияты мугалим катары мектепке барып жумушка орношуп кала турган болсоңуз, сизге биринчи кезекте кыргыз тили адабиятынын баягы предметтик стандарттары керек. Анан ошол стандартты ачып карасаңыз эле, мисалы 5-класстын адабиятында жазылып турат да. Адабият сабагында окуучулар эмнени билиш керек. Ошо стандартка жазып койгон. Сиз ошолорго таянуу аркылуу сабак өтсөңүз, окуучулар чындыгында көп ийгиликтерге жетишет. Анан бул бардык эле предметтерде бар да, предметтик стандарт. Анан бул жагын мен колдойм, бирок азыр көп мугалимдер ошол предметтик стандартка киришпегендиги себептүү, жакшы түшүнө албай жаткандыгы себептүү билим берүүбүз дагы эле аксап жатат да. Анан ошол эле учурда могул министрликтерди алып караганда дагы эң көп алмашкан министрлик бул билим берүү жана илим министрлиги экен да. Тиги сарысып сала турган болсокчу, анан бир министр келет дагы бир жаңы системаларды алып келет. Ал ишке ашканча эле кийинкиси алмашып кетип атат дагы. Улам бир тиги чакчылекке чыгып жатып калып атат да. Азыр учурда эми аябай актуалдуу болуп аткан, мисалы Сингапурдун билим берүү системасы деп атабыз да. Анан бул билим берүү система каяктан келди дегенде баягы дүйнөлүк мамлекеттердин окуучуларынын билим боюнча жетишкендиктеринин бир статистикасын чыгарып тура турган PISA деген жанагы изилдөө бар, тесттик. Анан ошонун жыйынтыгында биз катышып туруп, кайсыл бир жылы акыркы орунду алып калганбыз да. Анан биз дүйнө элдерине уят эле болбодукпу? Бул эми ыктыярдуу түрдө катышасыз. Анан жок, биз эми 5 жылдан кийин дагы катышып көрөлү дагы, кой алдыга жылалы эми деп туруп кийин дагы катыштык дагы эң акыркы мамлекет болуп калдык да. Эми могул 2025 жылы биз дагы ошол PISA-га катышканбыз жана анын жыйынтыгын күтүп атабыз. Анан ошол PISA-нын жыйынтыгы боюнча мисалы кайсыл бир жылы Финляндия жеңген эле. Анан натыйжада эмне болду? Натыйжада тиги китептер чыгып кетти, тиги финдерде окталы, фин элинин тиги кереметтери, анан баягы Финляндиянын өнүгүү тарыхы деген китептер чыгып кетти. Анан Финляндиянын билим берүү системасын уурдайбыз деп эле жатып калдык. Арадан 5 жыл өтүп дагы болду дагы, анан Сингапур алдыга чыгып кетти эле. Жок, эми Сингапурдукун алалы деп туруп, Сингапур деген китептер чыгып кетти. Сингапурдун билим берүүсүнө басым жасай баштадык дагы. Азыр бир 5E деген тиги программа бар экен да. Ошону менен азыр билим берүү жана илим министрлиги окутуп атат жер жерлерде мугалимдер. Анан бир сабакка кирип катышып алдым. Ал сабакта кандай? Ал сабакта мисалы физика сабагын өтө турган болсок, бүгүнкү сабакта тиги заттын же нерсенин электр тогунун өзүнө сиңирүүсү деген теманы ала турган болсок, мисалы шаарды үйлөп анын оозун бууп, чачыңызга момдай кылып туруп эле бир кагазды жармаштырсаңыз жармаша берет да. Себеби анда электр ток пайда болду да.
Анан 5Эде кандай болот экен? Баягы Сингапур программасында сиздин алдыңызга кагаздарды таштап коет экен. Сиздин алдыңызга шаарды таштап коет экен. Окуучулар топ-топ кылып коет экен, 4төн 5тен. И тема башында айтылбайт экен. Ошол нерселерди таштап койду, окуучулар изилдегиле. Анан жыйынтыгында окуучулар өздөрү изилдейт экен, бул кагаз бизге эмнеге керек, бул шаар бизге эмнеге керек деп туруп өздөрү изилдөө жүргүзүп, бири үйлөп, анан ошол нерсени окуучулар өздөрү кылып көрүш керек экен да. Көрсө бүгүнкү тема ушул турбайбы деп туруп, анан тема ачылат экен да. Мугалим айтат экен, ооба бүгүнкү темабыз ушул деп туруп, анан ошол нерсе жөнүндө маалымат берет экен. Анан мен айтам да, биздин окуучулардын алдына мейли кагаздарды кыркып таштадык, шаар таштадык, анан азыр изилдөө сабагы бир 10 мүнөт убакыт. Бүгүн кандай тема өтүшүбүз мүмкүн десе, бир окуучу баягы шаарды үйлөп жарып салышы мүмкүн, бир окуучу тешип салышы мүмкүн. Айтайын деген биздин окуучулар ага даяр эмес да эле. Ага даяр болуш үчүн мугалим да даяр болуш керек, окуучу да даяр болуш керек да. Баягы каны эле биздин окуучулар баягы изилдөөгө таштап туруп изилдегиле десе, тиги өнүккөн мамлекеттер моунда ойлонушуп, математикалык баягы кинолордогудай бир изилдөөлөрдү жазып, эсептөөлөрдү жазып, анан моундай чыгарып салса, анда о керемет дейт элек да. Тилекке каршы ошол программаларды алып атабыз, бирок ага биздин мугалимдер, окуучулар даярбы? Эң биринчи кезекте ушул маселени кароо маанилүү деп эсептейм да. Ошондуктан азыр системага бир конкреттүү түрдө бир системаны тандоо керек, жана ошол нерсенин аягына чыкканга чейин баягы чыдам керек да, чыдап күтүшүбүз керек. Болбосо бул эми эле мугалимдерди окутканча экинчи бир система кирип калып атат да. Ошону бир иретке салып, баягы оор басырыктуулук менен жолго кое турган учурлар болбой атат эмнегедир. Агай, сиз өзүңүз предметтик сабактарыңызда кантип өтөсүз? Мисалы, кандай заманбап нерселерди колдоносуз? Мисалы, кыргыз тили адабиятын өтүүдөчү? Негизи кыргыз тили адабиятын өтүүдө, мисалы, мен окуучуларыма жакында эле диалектилик сөздөр дегенде темада сабак өттүм да. Анан диалектилик сөздөр деген бул баягы жергиликтүү тилдердин өзгөчөлүгү, ар жерде ар кандай сөздөр болот. Мисалы, Айтматтын чыгармаларында деле талас диалектиси бар. Анан ар бир жазуучунун чыгармаларынан байкасаңар болот. Мисалы, Көчкөн Сактынов деген алайлык жазуучубуз бар, Маркумдар үн деген чыгармасы бар. Аны окусаңар көбүнчө түштүк диалектисиндеги баягы сөздөрдү көбүрөөк окуйсуңар деп туруп, анан тапшырмаларды берем да. Тиги сен деген бул китепти окуйсуңар, силер бул китепти окуйсуңар, ошонун ичинен диалектилик сөздөрдү табасыңар жана бөлүштүрөсүңөр аймактарга депчи. Же болбосо баягы 4 сүрөт 1 сөз деген оюн бар эле да. Тиги орусча үлгүлөрүн ойночубуз. Анан кээде ошону эле жасап туруп окуучуларга атайын таратып берем да. Ошону карап туруп эле бир сөздү ойлоп табышыңар керек деп. Бул бир эле учурда окуучулар үчүн кызык болот. Анан экинчи тарабынан баягы ошол сөздөрдүн кыргызча үлгүсүн алганга аракет кылам да. Мисалы, скульпторлор турган болсо, төмөндө скульптор деп сөз чыгарса булар, ал жерде бөлүнгөн тиги чарчыларга скульптор деген сөз батпайт. Демек окуучу ошону эми скульпторду кыргызча кандай атайт? Биз ошонун кыргызчасын табалы деп аракет кылат да, анан бедисчи деп жазышы мүмкүн да, мисалы. Анан көбүрөөк ушул нерселерге маани берем. Ал эми адабият сабагында болсо, баягы сахналаштыруу деп коебуз го. Ошол нерсеге аябай көп маани берем. Мисалы, өткөн жыл 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн, адабият күнүн белгилөөдө 3 классты окутат элем. Ошол 3 классты тең белгилүү чыгармалар менен алып чыккам да. Анан мен ойлойм, ошол окуучулардын өзүнө дагы аябай жакты, мектеп жамаатына аябай жакты. Ал жерде мен кудум эле тиги актер, актрисаларды көргөндөй бир рахат алып көрдүм да, өзүм дагы ошондой бир сезимде калдым. Себеби ошол нерсеге даярдануу үчүн аябай көп убакыт кетти. Анан окуучулар деле ушул нерсеге кызыгып калат да. Кайсы чыгарма болсо эле, агай ушуну сакталаштырып көрөлү. Ыр өтсөк деле, проза өтсөк деле, поэзия өтсөк деле, агай ушуну сакталаштырып көрөлү депчи. Анан негедир ошол нерселерге адабиятта мен өзүм басым жасайм. Анан кыргыз тилинде мисалы баягы репортаж, интервью деп коебуз. Ошол боюнча тапшырмаларды берем. Анан окуучуларыбыз шаарга чыгып жерлердеги окуяларды тартып келет. Кайсы окуялар азыр актуалдуу болуп атат. Мисалы, азыр тапшырма берсем, окуучулар каяка барышы мүмкүн? Мисалы, окуучулар тиги оңдолуп жаткан көчөлөргө барышы мүмкүн да. Ушул жерге асфальт төшөйбүз деген, бирок арадан мынча жыл өттүр деп кадыресе бир журналисттердей болушу алат. Анан аларды кызыктырып бир-эки TikTok баракчама салып койдум эле. Анан карасам, өзүмдүн видеолорумда тиги көрүүчүлөрдүн саны аз, бирок алардыкында аябай жогорку деңгээлге чыгып кеттир да. Анан окуучуларга ушундай тапшырмаларды көрүп берем. Бул бир жана заман талабы деле. Коом каяка баратса, ошолор менен кошо болгону
өзүбүздүн ишибизди аралаштырып иштеп чыкса жакшы. Анан адабий тилде алып баргыла дейм да. Эми анын деле өзүнүн талаптары бар да. Тиги диалектилик сөздөрдөн этият болгула, мүмкүн болушунча так даана сүйлөгүлө, адабий тилде алып баргыла деп. Анан себеби азыр деле окуучуларыбызды бир доска чыгарып, сен эмнени окуп келдиң десе, сөзүбүз аябай келте болуп калды да. Мен бүгүн Айтматовду окуп келдим, Делбиримдин окуп келдим. Анан эмне болду? Анан Ильяс деген каарман бар экен, Асел деген каарман бар экен, болду да. Ары жагы жок, жутуп коюшкан. Менде максат көбүрөөк окуучуларды сүйлөтсөм, ошол көбүрөөк тиги пикир алышса, көбүрөөк маектешсе, анан кеп маданияты өнүгөтүлө деген нерсеге басым жасайм да. Анан айтыш мүмкүн да, мисалы каармандарга мүнөздөмө берүү, балким сиздердин убакта деле болгон да. Тиги оң каарман, терс каарман деп анан мүнөздөп келет элек. Тиги берешен, март, коркок, сараң депчи. Анан ошентип эле койбогула дейм да окуучуларды. Сен мисалы бетме бет чыгармасындагы Ысмайылды сен терс каарман деп атасыңбы? Сен ошону аныктап бер, чыгармадан далилдерди келтир. Мисалы сенин оюңча чыгарманын башында поездден түн ичинде мунун түшүшү мунун согуштан качканын билдирип атат. Бул жерде анын баягы терс каарман экенин биринчи себеби көрүнүп атат. Дагы кайсыл жерлерде көрүп атасың? Мисалы кошунасынын уюн урдап жеп коюшу, өзүмчүл гана болушу, баягы үңкүрдө жатып алып, аялы бечара үйдөн ошол жака барып тамак ташып атканда бул жерде аялын да кыйнап жатат деген бир үлгүлөрдү келтириш керек да булар себептерин. Анан жөн эле бул терс каарман же бул таш боор десе, сен эмне үчүн таш боор деп атасың? Чыгармада кайсы окуя ошону далилдеп турат? Ошолорду мисал келтир дейм да. Мендеги ошо негизги максат окуучуларды адабий тилинде мындай көбүрөөк сүйлөтүүгө салым кошуу. Сонун. Агай, ошо мектеп темасына кайтсак, ошо биз окуп жүргөндө деле мугалимдерден мындай сүймөнчү окуучулар болот, анча жакпаган окуучулар болот. Ошол нерселер дагы окуучунун билим алуусуна тоскоолдук жаратабы? Сизде ошондойлор барбы? Аны кантип жоёсуз? Же балким ага көңүл бурбайсыз? Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Негизи ошол могул 2016-жылдан бери иштеп келе жатсам, ошол жылдан бери ар бир класста болот да. Баягы мисалы педагогикада буларды класстын артисттери деп коебуз да. Класстын артисттери ким? Баягы сабакты анча окубайт. Сабак учурунда баардык окуучулардын көңүлү мугалимде эмес, ошол окуучуда болушун каалайт да. Себеби мугалим ал окуучуга көп кайрылат. Сен тынч отур, сен тиги ордуңа бар, эчке чыкпайсың, досуңа тийишпе деп элечи. Буларды биз класстын артисттери деп коебуз. Эми мындай окуучулар ар бир класста бар. Анан баягы мугалимдер жат эле бир өзүңүзгө бейтааныш болуп калган класска киргенде эки окуучу эсте калат. Бул биринчиси сиздин суроолоруңузга улам кол көтөрүп, сиз күткөн жоопторду берип жаткан эң жакшы окуган окуучу. Экинчиси ошол учурда баягы сизге тоскоолдук жаратып, сиздин тынчыңызды алып, энергияңыздын баарын кетирген баягы шок окуучу. Ушул эки окуучуну мугалимдер биринчи жаттайт да. Анан менде деле ошондой окуучулар бар. Анан бир нерсени байкадым да мен. Көрсө ошол сабакты анча окубаган окуучулардын энергиясы баягы шоктонууга кетип калат экен да. Анан аларга көбүнчө бир белгилүү тапшырмаларды берсе, ошол жака көбүрөөк баягы энергиясын коротот экен. Мисалы бизде мындай болгон да, мектеп парламенти деп коебуз азыр. Мектеп парламентинде өзүнүн президенти бар, өзүнүн тартип сектору бар, өзүнүн окуу министрлиги бар дегендей. Анан баягы шоо окуучуларды ошол парламентке кошуп койгон учурда сен бүгүндөн баштап сен окууга көңүл бурасың, сен окуу министри болосуң. Же болбосо бүгүндөн баштап сен тартип министри болосуң дегенде ошол бала кадыресе өзгөрөт экен. Себеби баягы өзү мурун тартипти бузчу эле, бирок тартип министри деп ага бир жооптуу бир нерсе милдеттендирилгенден кийин эми өзүм ошол нерсени биринчи кезекте сактайын деп туруп, өзүн бир үлгү катары көрсөткүсү келет экен да. Себеби практикада деле көрдүк да. Сен тартип дейсиң, өзүңдүн тартибиңди карап албайсыңбы? Анан ошондон кийин баягы өзүн өзү тарбиялаган, баягы сабакты жакшы окубаса деле, бирок сабакта тынч отуруп берип, мугалимди кунт коюп, уга билгенди үйрөнгөн окуучулардын далайын эле көрдүк да. Демек, мен ошол тиги кесиптештериме да сунуш берет элем. Өзүңүздүн сабакка аны тиги окутам деп мажбурлай бербей, балким анын талантын башка жактан бир көрүңүз депчи. Жана башта айткандай эле адабиятты анча окуй албаганы менен, бирок анын сахналык чеберчилиги укмуш болушу мүмкүн да. Адабиятты анча окуган менен ал укмуш манас айтышы мүмкүн. Адабиятты анча окуган менен ага бир репортаж тартып кел десеңиз, ура деп эле чыгып кетип туруп укмуш репортаж тартып коюшу мүмкүн телефондочу.
Анан аларды бир эле баягы теорияга мыктап эле жок сен жакшы окушуң керек, сен деген эрежени билишиң керек, сен дептериң таза болуш керек деп таңуулай бербей, балким башка бир милдеттенмелерди, жоопкерчиликтерди жүктөп көрүү керек деп кеңеш берер элем. Сон агай, мугалимдин катасы бир мамлекеттин талкалашы мүмкүн деген сөздү уктуңуз беле? Уккам. Буга кошуласызбы? Буга мен толук кошулам. Эмнеге? Себеби ошол бир мугалим бир класста окутат. Бир класста айталы 30 окуучу болсо, ошол 30 окуучунун бир туура эмес маалымат алышы да. Туура эмес маалымат алып, бир эле маалыматты туура эмес түшүнүп калышы. Мисалы, айталы өзүнүн кесибин сүйбөгөн бир мугалим келди дагы балдарга туура эмес эле маалыматты баягы окутуп салды. Анан окуучуларыбыз кандай болгон күндө дагы эми бул мугалим, бул окуган, билет деп туруп ошол нерсеге ынанышат да. Анан эртеңки күндө ошол туура эмес маалыматтын айынан булар жалпы республикалык тесттөөлөрдү начар тапшырып калышы мүмкүн. Аны начар тапшыргандыктан булар жогорку окуу жайга өтө албай калышы мүмкүн. Анын натыйжасында бир баягы белгилүү иши жок болгондуктан начар адамдар чыгып калса мамлекетке көп баягы зыян келтирип, же кооптуу адамдардын санын көбөйтүп, бир чоң бир кооптуулукту жаратышы мүмкүн да. Ошондуктан бизде педагогикада деле бул нерсени аябай окуткан. Бир мугалимдин катасы бул бүтүндөй бир мамлекетти да жок кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан ката кетирбегиле депчи. Баягы окуучуларды тарбиялоодо деле жаңылышып бир нерсени сүйлөп албагыла. Эгер бир маалыматты сураса сен билбейсиңби? Анда анын уяты жок. Билбедим. Сен балдар мен бул нерсени билбейм. Чындыгында мен билбей атам. Бирок эртең мага эскерткиле. Мен ушул нерсени билип келейин депчи. Анан кээде мугалимдер деле бар да баягы эч баягы катачылыгын мойнуна алгысы келбеген. Жок, ушундай туура силер билесиңерби же мен билемби депчи. Жок, андай болбош керек. Эгерде билбейби, билбейм деп эле катасын эртеси күнү окуп келип жеткирип коюу керек да. Агай, учурда көптөгөн мугалимдер билим берүү үчүн эмес, жөн гана ошол өзүнүн турмушун өткөрүш үчүн, айлыгым болсо болду деген үчүн иштеп жүрүшөт деген коомдо сөз бар экен. Буга кандай карайсыз? Ошол сөздү айткандардын бири мен дейинчи. Буга чындыгында мындай олуттуу эле көз карашта болуш керек. Себеби мен өзүм окуу бөлүмүнүн башчысы болгондуктан ар бир мугалим менен тыгыз иштешкенге аракет кылам да. Тиги улам алардын сабагын көзөмөлдөйм. Кээде алардын сабактарына кирип олтурушу мүмкүн. Кандай сабак өтүп атат? Чындыгында сабак өтүп атабы? Баягы балдарды тынчтандыра албай ызы чуу түшүп эле жатса, мен аны дароо эле тиги директорго билдиришим керек да. Ушул сабагын эптей албай атат. Муну биз алмаштырышыбыз керек депчи. Анан ошондуктан бул нерсеге олуттуу эле көз караш керек. Олуттуу көз караш менен эле кароо керек. Мектеп деген мектеп өзү эмне сиз үчүн? Мектеп мен үчүн экинчи үй деп коеюнчу. Мектеп менин экинчи үйүм. Себеби күнүмдүк жашоомдун тең жарымы ошол мектепте өтсө, тең жарымы үйүмдө өтөт да. Анан тиги окуучуларыбыздын бир тамашасы бар эле. Тиги мугалимдер айтат, мектеп биздин дагы экинчи үй, анан силердин дагы экинчи үй деп айтат. Анан бутуңду партага чыгарып алсаң, чоң энеңдин үйүндө отурасыңбы? Түшүр бутуңду деп. Анан эмне үчүн экинчи үйүң деп айтат деп бир окуучуларыбыз тамашалашты. Анысыңардай мектеп мен үчүн деле экинчи үй. Коомгочу? Коомго мектеп билим берүү менен тарбиянын очогу катары кабыл алышат да. Бирок ушул жерде бир нерсени дагы баса белгилеп кетейинчи. Мисалы бүгүнкү күндөгү мектептерде эмне үчүн билим берүү баягы жакшы эмес дейинчи. Баягы жакшы болгон мектептер деле бар, бирок жакшыга салыштырмалуу окуучулардын баягы сабат анча ачылбаган мектептер басымдуулук кылат да. Анан ошону иликтеп келгенде мындай маселе болуп атат да, көрсө мугалим 45 мүнөттү сабакка жумшабай баягы, ай сен тынч отур, сен деген кагазды ыргытпа, сен эмне сыян төгүп салдың, сен деген колуңду жуу деп элечи тарбияга кетип калып атыптыр да. Ушул нерсени бир семинарда угуп калдым эле. Мектеп бул тарбиялоочу жер эмес. Мектеп бул балага билим бере турган мекеме. Ошон үчүн биз мектептерди билим берүү мекемеси деп айтабыз. Бул жерде негизги өзөк эмне? Негизги өзөк балага тарбия үйдөн берилет, ал эми билим мектептен берилет. Ошондуктан ата-энелер балдарыңарды тарбиялагыла, болбосо силердин ордуңарды мугалим тарбиячы катары баягы аткарып, натыйжада билим экинчи планга чыгып калып атат депчи. Ошондуктан ушул нерсени да белгилеп кетким келип атат. Бир сөзүңүз жакты азыр сабат ачылбаган бала депчи. Демек жаман окуйт деген, бала түшүнбөйт деген окуучу жок. Сабаты ачыл элек окуучулар бар, Сабаты ачыл элек окуучулар бар, ооба. Мисалы элементардык нерселерди билбей калышы мүмкүн да, ага бир түрткү керек.
кээде баягы азыр жогорку кеңеште сунуш киргизип атпайбы, тиги психология сабагын киргизсе кандай болот? Себеби анын окуучунун психологиясын түшүнүш керек. Кээде окуучунун үйүндө баягы түрдүү бир көйгөйлөр боло бериши мүмкүн да. Бир окуучунун атасы тиги ичкич болушу мүмкүн, бирөөнүн ата энеси ажырашабыз деп күбүндө уруш талаш, бирөөнүн ата энесинин карызы бар дагы ошол карызды кантип төлөсөк деп эле баягы үйдө балага болгон мээрим экинчи даражага сүрүлүп эле өздөрү менен өздөрү алек да. Кимдир бир кайсы бир окуучунун ата энеси көп жылдардан бери мигрантта жүрөт, ата энесин көрө элек, анда кусалык бар. Анан ошентип отурганда сөзсүз түрдө мына бизде деле мисалы кичине эле ден соолугубузга зыян жетсе эч нерсе кылгыбыз келбей калат, тиги башыбызды көтөргүбүз келбей калат да, бир эс алсак деп эле. А окуучунун деле ошондой түшүнүш керек да. Бир эле ошондой жанагы окуучу өзүн ыңгайсыз сезип, анын ички дүйнөсүн түшүнбөй эле тиги көтөр башты, тиги маанайың жок жүрөсүң, мен да маанайымды түшүрдүң, сен деген сабакты окубай койдуң деп эле ага бир туура эмес мамиле кылгандан улам окуучу өзүн жаап коюшу мүмкүн да. Буга чейин баягы Саид Чамлыжа деген тиги түрк агайынын бир китеби бар. Мугалим Даниктен токойду көрөт депчи. Ошол китептин ичинде жазып атат да, кайсы бир учурда, кайсы бир класста аябай күчтүү бала бар эле. Жана бул бала математиканы аябай күчтүү окучу. Бирок аны мугалим анча билчү эмес. Күндөрдүн биринде мугалим доскага бир маселе жазды, жана аны эч ким чыгарган жок. Ошондо ошол бала өмүрүндө биринчи жолу кол көтөрдү жана маселенин туура чыгарылышын көргөздү. Мугалим эмне деди? Мугалим карагылачы, ушунча бала чыгара албаган маселени мынакей могул өгүз чыгарды деп баягы маскаралоо иретинде айтыптыр да. Көрсө аны өгүз деп койчу экен, чоң бала экен эле да. Анан ошол сөздү уккандан кийин кайрадан баягы бала ошол математикалык маселенин жообун чечкенге өзүн өзү өкүнүп кетиптир да. Ушуну чечтим, ордуна мен эмне күттүм? Мугалимден бир мактоо күткөн жокмун. Ордуна бир ушул өгүз чыгарган нерсени да силер чыгара албайсыңар деп бир шакова чегип калдым дептир да. Анан ошондон баштап бул математика сабагына жабылып калыптыр да. Эч бир математика дегенде бул көңүл бургусу келбейт экен. Математика 2 болсо 2 чыга берсин, бирок бул сабакты эч качан окубайм депчи. Ошол учурда мейли ал кайсы предмет болбосун, баягы баланы жаап албаш керек да. Аны ачыш керек, балким баягы маектешүү керек, эмне болуп атат, жашоонда эмне маселелер болуп атат. Аны менен ынак болуп, балким көйгөйүн түшүнүп ага жакындашсаңыз, ал бала сиздин сабагыңызда баягы ачылып, жакшы жакка өзгөрүшү мүмкүн да. Агай, мугалим деген ким анда сиз үчүн? Мугалим деген мен үчүн бир эле учурда агартуучу, бир эле учурда мамлекеттин негизги пайдубалын түптөп турган бир фигура деп айткым келет да. Анан агартуучу деген бул илгерки мезгилден баштап эле мугалимдерди агартуучу дейбиз да. Эми агартуучу дегенде бир үйдү барып алып агартып аткан жок, бирөөдүн үйүн барып тиги маляр болуп иштеп аткан жок. Агартуу дегенде биз баягы баш казан түшүнөлүчү, баш казан ошол адамдын негизги жан дүйнөсүн түшүнө турган болсок, ошол ички жан дүйнөсүн агартуу, аларга билим берүү, бир жарык, коомдо жүзүн жарык кыла турган нерсени өткөрүп берүү, ошон үчүн агартуучу деп билебиз да. Анан баягы сабатсыз, эч нерсени түшүнгүсү келбеген адамдарды коомдо деле караңгы деп коебуз го. Анан агартуучулук кесип деген бул жогорку бир тепкичте турган кесип деп билем да. Ошон үчүн мугалим бул агартуучу. Анан мугалим бул башта айтып кеткенибиздей мамлекеттин негизги түптөөчү пайдубалы. Эгер мугалимдер өзүнүн кесибин сүйбөй, мектепке баргысы келбей же болбосо эптеп эле сиз айткандай башта сабак өтсө болду, мага айлык алсам болду деп эле аракет кыла турган болсо, анда ошол негизги фигурада маселе бар. Мамлекеттин пайдубалын алмаштырыш керек. Ошон үчүн бул мен айтам негизги фигуралардын бири деп. Агай, азыркы жаштар, окуучулар жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Негизги азыр окуучулардын кызыгуусу кайда баратат? Азыркы баары эле телефон кармайт. Бул телефондун айрымдары жаман деп чыкса, бул жакшы жагын деле көргөндөр бар да. Сиздин оюңузча азыркы окуучулардын билимге болгон мындай муктаждыгы канчалык? Учурда окуучулардын билимге болгон муктаждыгы же болбосо зарураты жөнүндө айта кете турган болсок, орто деп бир баа берсек болот да. Себеби сиз айткандай, могул бир нече жыл илгери кайта турган болсок, баягы уюлдук телефон деген нерсе жок, интернет деген нерсе жок болгон учурда мугалим биз үчүн энциклопедиянын кызматын аткарчу да. Үйдөгү ата энеңден сурайсың, алар айтканга ишенбейсиң, бирок мугалим айткан нерсеге туура ким айтты десе, мен мугалимим айтты деп
баягы төш кагып туруп ошого ишенген учурларыбыз болгон да. Эми азыр болсо окуучуларды таң калтыруу деле аябай татаал. Себеби анын баарын окуучу тиги телефондон эле баарын көрүп атат. Тиги акыркы маалыматты деле ошодон көрүп атат, тиги видеолорду деле ошодон көрүп атат. Сиз айтып туруп таң калтырам деген маалыматты эч агы эле ал телефондон көрүп койгон, билген болуп атат да. Баягы кээде мен азыр силерге кызык нерсе айтып берем. Момундай деп баштагансыз, агай мен аны көргөм десе баягы бүт эргүүңүз качып кетет да. Анан жасалма интеллект, могул соңку жылдарда аябай актуалдуу болуп аткан жасалма интеллект деле бул окуучулардын билимине аябай терс таасирин тийгизип атат. Себеби мен окуучуларга жазуу жумуштарын берип көрдүм да. Мисалы ушул темада жазып келгиле. Жазып келгенде баягы өтө эле илимий темаларда жазып алгандар бар да. Момдай токто. Бул тиги жасалма интеллекттин иши болуп атат десем, өздөрү деле ооба таанылат. Анан өзүңдүн оюң менен жазбайсыңбы десе, кээ бир окуучулар болот, агай жасалма интеллект турса, жазып берип атса, анан өзүңүздүн мээңизди чарчатып, өзүңүз ойлонуп кандай бир жанагысы бар, пайдасы бар. Андан көрө жасалма интеллекттен пайдалана берели деп туруп, баягы жалкоолукка кетип аткан окуучуларыбыз көп. Анан жок, мен ушундай телефонду жакшы жакка пайдаланышым керек, окушум керек деген окуучуларды деле көрүп атабыз да. Бул жерде эң негизги фигура бул ата эне экен. Мен ошол нерсени байкап калдым да. Себеби өткөн жылы 11 класстагы окуучуларымды бүтүрдүм. Анан ошол 11 класстардын арасында бир окуучу бар болчу. Ал окуучу ар чейректе изденип, баягы бир тапшырма берсе дагы аткарып, баардыгы эле сабакта ошондой экен да. Анан акырын тиги изилдеп көрүп бир күнү апасы менен сүйлөшүп калсам, тиги апасы айтып атат. Биз буга үйдөн мотивация беребиз дейт. Эгерде ушул чейрек жакшы окусаң, анда сага могул нерсени алып беребиз. Эми азыр окуучулар үчүн баягы iPhone көтөрүү аябай эле мода болуп калбадыбы? Эгерде сен мындан да жакшы окуп, баарын беш кылсаң, анда сага iPhone алып беребиз. Ата эне ошентип биз мотивация берүү аркылуу окутабыз деп атат да. Демек, ата энелер дагы ошол сабакка баланы кызыктырып, баягы телефонду жакшы жакка пайдаландырып, мындай өздөрү дагы мотивация берсе, окуучу сөзсүз түрдө аны жакшы жакка пайдаланат. Анан телефонду туура эмес жакка пайдаланып, баягы түрдүү бир оюндарды ойноп жаткан учурлар, же туура эмес бир видеолорду көрүп алган учурлар көбүнчө баягы ата энеси мигрант болуп жүргөндөр, баласын башка эле тааныштарына таштап кеткендердин балдарында ошондой көйгөй көп. Баягы себеби телефонго көзөмөл жок да. Ал телефонду кандай максатта иштетип атат, эмне кылып атат, түнкү саат канчада эс алып атат, көзөмөл жоктугунан алар туура эмес багытта пайдаланышып алат. Агай ошол окуучулардын азыр билимди жеткиликтүү алышына эмне тоскоол болуп атат деп айткым келип атат. Мисалы кайсы бир жылдарды рекет аябай тоскоол болуп, айрым окуучулар мектепке такыр эле барбай болгон жагдайлар да болгон да. Азыр билим берүү жалпы окуучуларга жеткиликтүү, анан билим алуусуна алардын мектепке келип эмне тоскоол болуп атат? Мен кээде окуучуларыма тамашалашып айтам да, силер мектепке бүгүн окубаны келген жоксуңар. Силер бүгүн бул досум кандай келди экен, бул досум кандай келди экен, бир аз көңүл ачуу үчүн эле келдиңер. Ал окуйн деген оюңар жок деп кээде катуу урушам. Анан себеби баягы чөйрө деп коебузго эми. Кайсыл бир окуучу ушундай бир жакшы окуйм деп аракет кылат, бирок анын айланасында чөйрө начар болушу мүмкүн да. Тиги эч окуттура койбойт, баягы жазып атса эле тиги аны алаксытып турат, же болбосо ушундай да класстарды көргөнбүз да. Сен айтып койчу десе, бир окуучу кол көтөрөт, анан Алыкул Осмонов бул момчанчы жылы төрөлгөн деп баштаса эле, калган баягы айланасында оо деп эле кетет да. Анан айткысы келбей калат. Экинчи сабак келип эле сырдык сөздөр жөнүндө айтып койчу, дагы эле баягы окуучу көтөрүп, агай сырдык сөздөр момдай айланадагылар оо. Себеби айланадагылар ошончо окуучу, ошол бир окуучунун ийгилигин көрө албай атат да. Максат ушул окуучуну дагы өздөрүнүн катарына кошуп алса, булардын жеңиши болуп калат. Ошон үчүн баягы окуучунун чөйрөсү дагы бул жерде маанилүү. Анан окуучулар өзү эле тиги майда топторго бөлүнүп алат. Мисалы, тиги билим боюнча баягы жакшы окуган окуучулар өзүнчө топ болуп алат. Тиги TikToктон чыкпаган, Instagramдан чыкпагандар алар өзүнчө бир топ. Баягы Кореяны туурап, кореянча, баягы корейлерче кийингендер булар өзүнчө топ. Иши кылса ошол топторду туура тандоо керек. Анан ушул топтор биринчи кезекте окуучунун бир жакшы билим алуусуна тоскоолдугун жаратат да. Уюлдук телефон дей турган болсок, мисалы биздин мектепте уюлдук телефонго тыюу салынган. Ата энелер кеңешмесинде дагы бул нерсе протоколдо каралып, токтом менен бекитилген. Окуучулар телефон алып келбейт. Бирок ага карабай деле ошол маселе бар да. Баягы окуучу эмне үчүн сабакта окуп атат анда деген.
демек бул учурда ошол чөйрө чоң маани чечип коет. Ооба. Бизде мисалы А, Б, В, Г деген класстарды алып карай турган болсок, эгерде окуучу ушунчалык жакшы окуса, анын классы жогорулай берет. А класска көтөрүлө берет. Эгерде А класска барып турбай 3 алып, тартиби бузулуп кеттиби, ал автоматтык түрдө төмөнгө карай түшө берет да. Чейректен чейрекке ушундай өзгөрүү бар. Анан чын эле момундай карасак, чөйрө аябай маанилүү экен. Себеби эң төмөнкү Г класста жүргөн окуучулар азыр А класста аябай сонун окуп атат да. Мурда аларды чөйрөсү эле окутпай жүргөн. Ошо чөйрө начар болгон үчүн мугалим деле билим берүүгө убактын кетирбей, аларды тынчтандырууга, аларды бир тарбиялоого убактын кетирип жүргөн дагы баягы окуучу ачыла албай жүргөн да. Кийин аны жогорку класстарга алып өтүп койгондо ал укмуш окуган, керек болсо ошол А класста окуп жүргөндөр басып окуган дагы окуучулар чыгат. Агай ушул билимине, жүрүм турумуна карап класска бөлгөн бул дискриминация эмеспи? Бир тарабынан ошондой десек деле болот. Бирок мисалы лицей дегенде ушундай система бар экен да. Бул адатта качан болот? Бул адатта башталгыч классты аяктап 5-класска өтүп атканда мугалимдер тестирлөө жүргүзөт. Математика, кыргыз тил, англис тил, тиги табигый илимдерден тестирлөө жүргүзөт да. Мисалы сиз математиканы аябай жакшы тапшырсаңыз, анда сиз А класска барасыз. Англис тилин мен аябай жакшы тапшырсам, мен Б класска барам. Анан баягы биология, химия деген табигый илимдер жакшы тапшырса, алар В класска барат да. Лицейде ошондой бөлүнүп кеткен. Анан ошосуна жараша бөлүп коебуз, бирок кээ бир азыр бөлбөй калдык бирок. Себеби ал лицей, гимназия деген макамдардын баарын жокко чыгарбадыбы? Азыр бөлбөй калдык. Анан бир тарабынан алып караганда сиз айткандай бул дискриминация болушту эле, мындай ага жакыныраак болуп калыштı эле мүмкүн. Окуучунун жашоодо кийин бир келечекте бир жакшы ийгиликке жетүүсүнө мектеп канчалык таасирин берет? Жакшы окуган окуучу бай болот. Мисалы азыр соц тармактарда дагы аябай көп жүрөт. Тескерисинче жакшы окусаң бир жакшы ийгиликке жетпейсиң. Мындай 3-2 алып жүргөн окуучулар жакшы ийгиликтерди багындырат деген ушундай стереотиптер чыгып атат да. Оюңузча канчалык мааниси бар мектептин? Ооба, буга чейин деле ушулар боюнча 1-2 макалаларды окуп калдым эле. Анан тиги эмне үчүн чындыгында жашоодо карасак, мисалы бизнесмендердин көпчүлүгү мектепте анча деле жакшы окуган эмес. Бирок алар бүгүнкү күндө чоң бизнесмендер да. Анан муну сүрүштүрө келгенде, булар ошол мектеп мезгилинен баштап эле баягы кимдир бирөөдүн алдында мындай ошол үчүн окугандай болгусу келбей, өзүнүн жашоосун биринчи орунга койгондор экен да. Мисалы кайсыл бир окуучу үйгө барсам ата-энем эмне үчүн 3 алдың дейт, ошон үчүн мен 3 албашым керек. Эптеп бир 4 алып барышым керек. Кимдир бирөө мен жакшы окуучу болуш үчүн жалаң 5 алышым керек. Миссия ошол болуп калышы мүмкүн экен да. Ал эми 3 алган окуучу ал 3 алабы, 2 алабы мындай жашоо тегиз деп коелучу. Жашоо тегиз. Ал эч нерсеге мындай кабатырланып, бир жанагы абалга түшпөйт экен да, бир өзүнүн ыңгайсыз сезген абалдарга түшпөйт экен да. Анан эртең келечекке барганда дагы мындай кеңири жүрүп эле эмне иш кылсам, бир ишкерлик кылып коеюн деп эле баш оту менен кирип кетет экен. Ал эми баягы 4 алган, 5 алган окуучуларда мындай кылалы, 5 алып жүргөн окуучуга 2 коюп койсоңуз, ал ыйлайт. Эмне үчүн мен 2 алып калдым? Жок, мындай болбош керек эле. Себеби аларда коркуу сезим болуп калат экен да. Коркуу сезим көбүрөөк болуп калат экен. Азыр ушул нерсени кылбай койсом, анда мен кандай бир ыңгайсыз учурлар күтүп турат. Ушул нерсеге жетишпей калсам, мен кандай ыңгайсыз учурлар күтүп турат деген бир коркуу сезим себептүү алар бир иштери баягы жогорку билимди алып иштеп калган учурда да ошондой сезимде болуп калат экен да. Иши кылып, ишимден баягы кемчилдик чыкпасын. Жетекчи мени урушпаса болду, ишим сонун болсо болду. Ал эми 3 алган окуучуларга жашоо тегиз болот экен да. Бир ишти кылып көрүп окшобой калса, экинчисин кылып көрүп эле ошон үчүн көп ийгиликтерге жетет деп бир макалада ушундай жазылган экен. Кошуласызбы ошого? Негизинен бир тарабынан кошулам. Анан бир тарабынан бирок баягы жакшы окуган окуучу деле коомдон өзүнүн ордун таап жаткан окуучулар далай эле да. 50-50 десек болот. Бул демек мектепте жакшы окуган же жаман окуганы анчалык таасир бербеши мүмкүн. Окуучунун бул өзүнөн дейли. Бирок ошол эле учурда мектеп аларга бир трамплин болуп бериш керек сөзсүз түрдө. Мисалы мектепте түнт окуучулар деп коебуз да, эч ким менен бир баарлашкысы келбеген окуучуларыбыз бар, баягы өзү менен өзү эле болуп жүрө берет.
ал окуучуну биз мектептен ачып койбосок, кийин ал окуучу коомчулукта ачылышы кыйын. Мисалы мен Айнагүл Кенжебаева деген окуучум болгон. 2016-жылы келгенде ал 5-класс болчу адашпасам. Анан эң аркада отурат дагы эч кимге ачылбайт. Түнт. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Анан күндөрдүн биринде теги үй тапшырма берип ыр жазып келүү дедим да. Анан эртеси күнү ыр жазып келиптир. Эми уйкашта канча болбосо деле бирок тапшырма аткарылды. Анан мен сен деген сонун эле ыр жаза турбайсыңбы? Анан аркада отуруп алып эле эч ким менен сүйлөшпөй эле ыр жазып эле отура берет экенсиң да. Карагылачы. Сен бир окуп койгун деп анан окутуп анан кол чаптырып, анан эртеси күнү андан көп ыр жазып келиптир деңиз. Анан аларды окуп туруп, сен жакшы эле теги ыр жазат экенсиң. Сен эмне бир акындарды тааныйсыңбы же поэзияга кызыгасыңбы? Андан кийин дагы 3 эсе, 4 эсе, 5 эсе болуп кете берди. Күндөрдүн биринде келип айтты. Агай, мен ыр китеп чыгарсам болобу? 5-класс. Анан ооба болот, эмнеге болбосун? Болот да. Анда мен ыр китеп чыгарам. Ал үчүн бир ырлар көп болуш керек десе. Агай, 3 күндө жазам болобу деди. Анан таңган болот десем, бир дептерди алып 3 күн ичинде күнү түнү ыр жазып чыгыптыр да. Баягы атама, апама, мугалимиме, Илгиз агайга, Нурсултан агайга, биздин директорго, мекениме деп эле жаза берген да. Анан класс жетекчиси менен акылдашып, анан ошону жыйнак кылып компьютерге түшүрүп, анан Аруу тамчы деген атты коюп, китепчесин чыгарып, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан өкүлдөрдү чакырып, анан ошол учурда Улукбек Омокеев, баягы Жигер чыгармачылык борборун негиздеген агабыз. Ошол Улукбек Омокеев агабыздын өзүн чакырып, бир салтанаттуу түрдө баягы поэзия кечесин өткөргөнбүз да. И ошондон кийин ал окуучу өзгөчө ачылып кетти. Укмуш ачылып кетти дагы. 5-классынан 11-класска келгенге чейин могул иш-чаралар, алып баруучулук, тиги шаардагы түрдүү бир баягы окуучуларды чакырган программалар, ушулардын баарынын үстүнөн ушул окуучу каяка барса баягы Шуриктегидей мен деп туруп бүт жакты ээлеп алды да. Анан окуу жайга азыр ОГПге окуп атат. ОГПде кыргыз тили жана адабиятында окуп атат. Анан бул жакта деле сентябрда барып эле азыр баарын баягы өздөштүрүп алыптыр да. 23-сентябрга мен алып баруучу болом, мен уюштурам, мен мындай кылам деп элечи. Көрсө ошол мектеп жакшы трамплин берсе, ал окуучу кийин келечекте дагы жакшы ачылып кетет экен. Анан биздин устаттарыбыз деле айтып калчу. Адам жашоодо кандай болсо, кийинки жашоо деле ошондой боло берет. Мисалы, Илгиз, сен университетте аябай чыгармачыл адамсың, баягы иш-чаралардан калбай, кайсыл иш-чара болсо, семинар болсо, конференция болсо, мен деп эле баардык жака кете бересиң. Эртеңки күндө келечекте да сен ошондой болосуң. Сен бир жерге камап койсо, сен тынч отура албайсың. Баягы энергияң ашып-ташып, кайсыл жактан чыксам дейсиң. Анан катарыбызда студенттер бар, баягы келип, эч кандай иш-чара десе, жо башымды оорутпа. Семинар жок, окубайм, конференция жок, катышпайм. Бул мугалимдер эртеңки күндө мектепте да ошондой мугалим болуп калат дечи эле да. Баягы келсе, сабагын өтсө, кол баштыгын алып чыгып кетсе, башка эч нерсе ага жүктөлбөсө. Демек, ошол мектепте окуганда же болбосо студенттик убакытта бала кандай ачылса, кийин коомдо деле ошондой ордун табат дечи да. Агай, 2021-жылы жылдын мыкты мугалими намына ат салышып, жеңген кез. Ага кантип катышып калдыңыз? Анан жыйынтыгы эмне болду? Ошол боюнча кыскачараак айтып. Негизи мен өзүм Instagram баракчама деле жазып койгом, баягы жылдын мыкты мугалим боюнча республикалык 6 жолку абсолюттук чемпион депчи. 2016-жылдан баштап эле жылдын мыкты мугалими деген сынактарга катышып, баягы алдыңкы орундарды алып келгем да. Анан 2021-жылы Ош шаардык билим берүү башкармалыгы жана Ош шаардык мэриясы биргеликте могул Ордолуу Оштун тарыхында биринчи жолу баягы бир бөлмөлүү батир. Андан кийинки орундарга автоунаалар, тиги үй тиричилик буюмдары, укмуш. Бул 2021-жыл Ош шаарынын тарыхында эң укмуш өткөн жылдардан болду да. Баягы сынак эң жогорку өткөн сынактардын бири болду. Жана ал сынакты укканда эле менде дароо катышуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Себеби могул жаш мугалимдер айрыкча батирлеп жүргөндүктөн шаарда жашоо аябай эле кыйын да. Себеби мугалимдик акы менен бир аны топтоп бир материалдык каражатты топтоо, аны менен үй алуу, аны менен тиричилик өткөрүү бул аябай татаал иш. Анан ошентип жүргөн учурда ушул сынактын жоосун окуп калдым да, анан сыйлоо байгелер деген жеринде жеңүүчүгө бир бөлмөлүү батир берилет деп жазып коюптур. Анан бул сынакка катышсам деле, катышпасам деле мен эч нерсе жоготпойм. Болгону катышып туруп бир өзүмдүн дараметимди сынап көрөйүн деген негизде арыз тапшыргам. Анан ошол арыздын негизинде
Караңызчы, мурда көптөгөн семинарларга барат элем, көптөгөн конференцияларга катышат элем, көптөгөн иш-чараларга катышып туруп, тиги ардак грамоталар, дипломдорду ала бергем дагы анан үйүлүп кеткен да. Азыр карасам бир 200дөн ашык грамота, дипломдор бар экен. Анан ушулар үйөрөбүз, бирок эмнеге керек экен ушулар? Чаң басып эле жатат экен. 2021-жылы ушулардын аябай чоң пайдасы тийди. Себеби баягы критерийде жазылып турат да, тиги грамоталар болсо мынча балл, ардак грамотасы болсо ушунча балл, публикациялары болсо ушунча, китептери болсо ушунча. Ошолордун баарын топтоп келип арыз берген учурдун өзүндө эле биринчи орунга чыктым дагы, жана экинчи орун менен айырмачылыгы адашпасам 20 канча упай айырма болуп калган. Андан кийин дагы да мындай, сен демек биринчи орунга чыктың, эми ушуну сактап кал, бекем сактап кал. Андан ары аракет кыл. Андан ары анан ачык сабактарды өтүп, тиги финалдык турга чыгып, ал жакта сахнага чыгып, сүйлөп, анан жыйынтыгында биринчи орунду багындырганга жетишкенбиз да, баш байгени. Жана ошол учурда бир бөлмөлүү батир берилген. Ошол боюнча ушул айда, адашпасам, ушул айда кайрылуу жасап чыктыңыз, батир тапшырылган жок. Мунун чоо жайын дагы түшүндүрүп айтып бергизчи. Эми ушунун чоо жайына келе турган болсок, 2021-жылы Ош улуттук драма театрында сыйлоо аземи болгон. Жана ошол учурда вице-мэр Эмиль Шадыхановдун демилгеси менен ушул мугалимдердин сынагын деле жылдагыдай эмес, жылда 2014-жылдан баштаган. Бул 2014-жылдан баштап жылдын мыкты мугалими сынагын жеңүүчүлөрүнө автоунаа тапшырып келген. Матиз үлгүсүндөгү автоунааларды тапшырып келген. Андан кийин мынакей 3 жыл арка карай кадам таштасак, жылдын мыкты тарбиячыларына деле автоунаа тапшырыла баштады да. Бул дегени жылына 2 автоунаа тапшырылат. Жылдын мыкты мугалимине жана жылдын мыкты тарбиячысына. Анан ошентип туруп, тиги булар драмда бир бөлмөлүү батирди тапшырат мага. Бирок ал бөлмө батирди берген Эмаком курулуш компаниясы болгон ошол учурда. Анан ошол кездеги шаардын мэри Талайбек Сарыбашев агабыз ошол шаардын мэри катары ушундай бир чоң иш-чаранын сыйлоо аземинде куттуктоо сөзүн сүйлөп, жана катышуучуларга белектерин ыйгарган. Белектерди ыйгаргандан кийин анан мен Эмакомдун кеңсесине баргам да, ал жактан айтышып атпайбы, тиги бир бөлмөлүү батирдин иш кагаздары толугу менен бүттү, менин колума карматты. Жана могул Ош районунда 13 кабаттуу үй курулат. Ошол үй курулуп бүтсө, сен батириңди аласың деди. Анан макул деп болгону, мисалы азыр социалдык тармактарда деле жазышып атпайбы, аябай 3 жыл өтүп кетиптир, 3,5 жыл болуп кетиптир, эмне үчүн каралган жок деп. Эмне үчүн ошол учурга чейин сен ооз ачкан жоксуң, эмне үчүн жүрө бердиң депчи. Мен болгону ошол үйдүн бүтүшүн күттүм да. Бул качан бүтөт? Анан бүтпөй эле тиги бададан алдын чаң чыгарып, жок менин үйүм жок деген дагы бир жагынан туура эмес болду. Анан экинчи жактан мага бир белек катары берип атса, анан ошо берилген белекти дагы баягы ызы чуусун салып, тиги берген жок, маганда эмне белек берет деп негедир баягы коомчулукка нааразычылык билдиргим келбеди. Социалдык желилер аркылуу. Анан качан гана ошол үй бүткөндөн кийин тиги мен ал жакка барып 63-чү батир болчу адашпасам. Анан ошол жерге барганда ал жерден башка адамдар да чыгып атат да. Бул үйдү биз сатып алганбыз. Сизге берилген документтери башкага да берилди. Башка да 2 адамдан чыгып атат да. Ой, менде мынакей иш кагаздары турат. Ой, бизде деле турат. Алар экөө чыгарып атат да. Анан ошол учурда алар эми квитанциялары менен, баягы дөмүрчөктөрү менен турат. Төлөмүн төлөп бүткөн. Анан алар төлөмүн төлөп ошол үйдү сатып алып атса, болгондо да бирөө эмес экөө. Мен ал жерде 3-чү адам катары, белек алган адам катары жөн эле бир чекеге чыгып турушум керек болот да. Анан чекеге чыктым дагы, мен тиги Ош шаардын мэри Талайбек Сарыбашевга кайрылганда, жогорку кеңеште депутат азыр деле. Анан ал айтты, ошол нерсени бере элекпи? Анда мен ушул нерсени тактап коеюн деп туруп, анда могул Эмиль Жусупов деле Ош шаарында жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеште депутат болуп турган. Аны өзүнүн каанасына чакырып, WhatsApp тиркемеси аркылуу видео байланыш түзгөнбүз үчөөбүз. Анан ошондо Эмиль аке мага айтты, ал үйүң иш кагазың берилген экен, тиги базада турат, ал үйдү сен эч ким ала албайт, биз деген аны беребиз деди. Бирок андан кийин деле бир жарым жылдай өтүп кетти да. Анан кийин мен кайрадан ушул кайрылууну туура көрдүм. Кайрылууну туура көргөндөн кийин гана могул Талайбек Сарыбашев агабыз өзү, бул эми мен мезгилимде болгон экен. Мен мэр болуп турган экем, анан сыйлыктарды да мен тапшырып, ошол тактап койбопмун, балким бул менин кемчилигим болуп калгандыр. Эми кеч болсо да ошонун өтөөсүнө жетейин деп туруп, мен өзүмдүн жанымдан батир алып берейин деп баягы
калың журтка өзүнүн социалдык тармактары аркылуу жарыя берди. Жакында эле анын тиги жардамчылары менен байланыштык. Буюрса могул 6-7 күн ичинде бул маселе толугу менен чечилип калат. Буюрса жаңы жылга жаңы батирге кирем деп ниет кылып атасыз. Жаңы жылга жаңы батирди беришмей болду. Ошентип айтышты. Анан бизге деле жаңы жылга тиги отчет беришибиз керек. Ошол иштер эмне болду деген суроо болуп калбаш үчүн бул иштерди эртерээк бүтүргөнгө аракет кылалы деп туруп мен менен байланышкан. Анан бир жагынан ошол Талайбек Сарыбашев агабызга деле ыраазычылык билдиргим келет. Себеби бул азыр компанияны баягы сен эмне үчүн бересиң анда деп туруп булардан алып берсе деле болот эле да. Бирок азыр компаниянын учурдагы абалын эске алып туруп, жетекчилер деле кесилип кетти. Муну эске алып туруп, кой андан көрө бул маселени узартпай, ошол өзүм чечип берейин деген да мен бир чоң эрдик деп эсептедим. Өзүм жаныман алып берейин дегенчи. Ошондой ишеним отуңуз өчө элек беле? Жок, ишеним оту өчө элек. Себеби андан кийин деле 2022-жылы Түштүк аймагында Заманбап мугалим деген сынак болгон да. Андан деле бир бөлмөлүү батир беришкен. Бирок ал деле кийин тиги Ихсан кооперативдик курулуш компаниясы болгон үчүн алар деле түрмөгө кесилип кетти да. Андан кийин тиги досторума, тааныштарыма айтып жүрдүм. Андан кийин мага бир компания үй бербей эле койсун, берет экен, кесилет экен депчи. Андан көрө тынч эле жүрөйүн, ушул мыкты мугалим боюнча мен кара тизмеге эле киргизип койгула болду, катышпайын деп туруп, ал жакта карьерамды жыйынтыктагам. Агай, эфирибиз соңуна жыйынтыкталып баратат. Өзүңүздүн жашооңуз жөнүндө китеп жазсаңыз, анын аты кандай болот эле китептин аты? Эмне деп атайт элеңиз? Китептин атын эмне деп айтат элем? Чындыгында аябай баягы чын-чынына келгенде ойлонгонго аябай татаал тандоо экен. Убактыңыз бар. Менин маңыздуу күндөрүм деп айтмакмын, атамакмын. Менин маңыздуу күндөрүм, баягы жашоонун рахатын сүрүп, жашоо деген ушул экен деген жашоодогу эң маңыздуу күндөрүмдү ана жазмакмын деп айтам да. Баягы Ал Токумбаевдин жараланган жүрөгүндө бек турган карыя бар эмеспи? Канча жыл жашадың десе, ушунча жыл деп анан. Ой, сиз картайып калган болсоңуз да, жок, мен мындай жакшы жашаган күндөрүмдү гана эсептейин дейт го. Кыйналган күндөрүмдү эстегим келбейт деп. Анын сыңарындай мен деле балким менин маңыздуу күндөрүм деген китеп жазмакмын. Сонун агай. Агай, алтындай убактыңызды бөлүп эфирге келип, өзүңүздүн ой толгоолоруңуз менен бөлүшүп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге да. Кесибиңиздин ар дайым мыктысы болуп жүрө бериңиз. Балдарды агартуу тармагында көптөгөн окуучуларды чыгарыңыз. Кыргыз элине кызматын кылган уул окуучуларды тарбиялаңыз. Чоң рахмат сиздерге да. Атайын ушул подкастка чакырып, бир көптөн бери мындай маектеше эле келем. Себеби баягы бизде азыр маектешүү десе эле уюлдук телефондорубузду алып, чай ичип атса деле эки адам уюлдук телефондон эле сүйлөшүп калбадыкпы? Азыр ушул маектештин жүрүшүндө эмнегедир телефонду бүт толугу менен өчүрүп салдым да, мындай чын жүрөктөн бир маектешүү болсунчу деп аябай рахат алдым. Андыктан сиздерге да терең ыраазычылык билдирем. Рахмат агай. Урматтуу Т-медианын көрүүчүлөрү, Кеп бар подкастында мыкты мугалим Илгиз Шамурзаев агайыбыз болду. Кийинки эфирлерде кимди конокто көргүңүздөр келет, комментарийге бизге сөзсүз түрдө жазыңыздар жана ал инсанга, ал каарманга болгон суроолоруңузду дагы бөлүшүп кетсеңиздер болот. Видеого лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Болду.